Кечээнкү Борончобек экөөбүздүн жанагы мындай кылып кээ бир адамдар менен мындай резонанс жаратып жүрбөдү, кээ бир адамдардын арасындачы. Ал сөз эмне деген кандай сөз экенин биз элге жеткизип койдук да. Мындайча айтканда кыскача даават. Мен ремен таппайм. Уйгуратпайм ба? 2 этаж. Подвал менен 3 деп койсакталам. Арашан багытына койго ушул аябай кызыгып алып ушун менен эмгектенип атам. Мени ыйлайт дешинесиң? Самолеттон корком. Апам мен ушул күнгө чейин издей берем. Сахнада менмин деп популярный болуп жүргөн менмин деген жылдыздарын кыргыздын талай залкар актерлорун, режиссерлорун тааныбаган адамдар бар. Жаз келбедиң күзгө калып. 1,5 айда 300-400 миң тагып келсең болот. Биздин кудулдар аялча кийингендерге кандай карайт? Суроолорун үчмүштөө дегендей болот. Тугандар, Тынар Курбаналиев 13 000 рубльга ачки жеткен. Достор, кандайсыздар? Бул жаңы YouTube долбоор Айдимхан Рахатов каналында менин бүгүнкү коногум невероятный, эң сонун күчтүү кудул байке Тынар Курбаналиев. Анда эмесе кеттик. Биз азыр Тынар байкенин үйүнө келип калдык. Телефон чалалы. Дерен тартып атасың да? Чалсам болбойт го байке. Так. Алло. Салам алейкум, Тынар байке, кандайсыз? Ва алейкум ассалам. Жакшысызбы байке? Тиги кофе ичип келбейлиби деп чалгам. Иә. Кофе ичип келбейлиби деп чалгам дейм. Кофе ичип келбейлиби? Bizde жалааттар көк чай ичип эле да. Биз азыр Бишкектебиз да байке. Мына воротаңыз ачылды, внимание деген ворота экен, Всё, байке. Сен келдиң бе? Келдим, сиз ыргыткан адрес боюнча. Хорошо, мен чыгып баратам азыр. 12 этаж үйдө сиз жашайсызбы, байке? Полный, Чыгып барата. Иә. 12 этаж полный сиздики үймү? Чоң үй. Жок, бул жерде 3 эле подъезд меники. 2 эле подъезд. Калган сапсылам. Всё, анда буюрса күтүп атабыз байке, келдик. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандай? Хажымхан, Жакшы, ачы. Үй биле, бала акыра. Жакшы, ачки катуу го байке. Катуулук кылып да жумшак болот, катуу болмоо жерлер ооруп калат. Беркиндей такпай койсоң күндө могу жерлерге бурус түшөт экен. Бирок эле 40тан өткөндөн кийин. Эмени билесизби, жана латиноамериканский рэпер бар, Дон Омар деген. Ошондукундай экен да, могу. Ачкиби? Жок, аны көрбөй эле алып алдыңыз беле. Ким жанагы тамашада ким бар эле, жанагы универсалда беле, Оштогу. Универсал. Мо кепканы канча калды дейсиңер деген. Башкынын баарын айтып эле койгон. Актилек деген. Актилек иним айтмакчы. Жок, байке жүрөт анда. Башкыны канча калды ойлойсуң дейт. Мен баалап берейинби азыр алда ачкени? Сиз биринчи каяктан алдыңыз эле бул ачкени? Сен таптан мындай ачкелерди кайсы жерде сатат? Жок, Ош базарда деле сатат, же Сумда деле сатат мындай ачкичи. Оригиналдар анан эме. Москвадан алгам. Так, Москвадан алса анда, в принципе, 4,5 миң рубль. Канча? 4,5 миң рубль. Билейин, анда сарысынан да бирөөнү алмактын да. Канча байке? Адаштың 13 000 рубль. 13 000 рубль. Тугандар, Тынар Курбаналиев 13 000 рубльга ачки жеткен. Только 13 000. Дальше көрөбүз. Кеткен. Неме? Мен ремен таппайм. Ремен такпайм? Ну, сиздин тааныштарыңар көп да байке. Жок. Негизи ременин айынан көп эле замечание алам, бирок көмбөгөнүмө, бирок туура эмес кылам, билем, туура эмес кылам. Ремен тартып алсам элечи, артыман 2 ийилмен бирөө карман аркам оңуп тартып алгандай эле мындай дискомфорт боло берем да. Мен бир американский кудул бар го, бир американский. Ошол стендапердин бир тамашасын уккам, водолазка кийбейм дейт да. Неге кийбейм десе, бир өлө бир слабый маньяк муунтуп аткандай боло берет дейт да. Сиз да ошондой деп атпайсызбы азыр? Анан неме? Баш кийим көп кийбейм.
байкайсыңбы кыштын нерсе мындай башым жылаңбаш көп жүрөм. Баш кийим кийсем эле үшөйт башың. Баш кийим кийсем эле башым кытыша берет. Болчу. Анан баш кийим кийсем эле унутам. Көп кийбегендики да кайсы жерге барган болсом ошоңду илген жерде кала берет, же олтурган жерде кала берет. Сизден неме кепка кийип жүргөндү бирок байкап калган байке? Кепка кийип калам. Кепка кийип калам. Баягы кыштын мындай башыңа жылуу кий дейт го. Мындай жанагындай шапочка, петчок деп коесуңарбы? Ошондой кийип каласыңар го. Анан кээбирлер баягы норка, тумак же ушундай кийип калышат. А мен андай кийбейм. Башым кытыша берет. Кечеөнкү Борончо байка көз жанагы мындай кылып кээ бир адамдар менен мындай резонанс жаратып жүрбөдү, кээ бир адамдардын арасындачы. Жана бар сурачу. Бул негизи мындай да ажымкан. Бирөөлөр мындай түшүнүп-түшүнбөгөндөр чогуу айтпайбы, силер Куранды шылдыңдар деп. Куранда кайсыл келеси шылдыңдайт. Туура. Элестетип көрчү. Кудайга шүгүр биз деле мусулманбыз да. Динден кабарыңар бар. Мен айтпадым эле билем, ар бир нерсени ойнордо биз юридикалык жагын, башка жагын дагы кеңешип бирөөлөр менен эметебиз да. Сатир эч качан бирөөгө именно айтылбаш керек да. Катуу тиет да. Туура. Эгер именно айтам дей турган болсоң, азыр могу кечеги болгон окуяларды ар бирин айтсаң жин болуп калбайбы? Алардын да үй бүлөсү бар, алардын да жакындары бар да. Туура. Ошон үчүн ал мындай аягына айтылат. Кечеги нерсе бирөөлөр айтпайбы, силер шылдыңдадыңар, андай мындай деп жок. Биз ал жерде шылдыңдайлы же мынтайлы деген эмес, ойчу. Ой ошол Алланын туура жолу деген сөз экен, жанагы эмечи. Сирата мустаким. Мен ойлогон жерим просто мындай туура эмес жерде пайдаланылып калыптыр, күлкү болуп калыптыр да элгечи мындай. Эл дуу деп күлүптүр, сатираны осо пайдаланып калган үчүнчү. Бирок мен бир жагын айтып коеюн, ушундай мындай экинчи жагын айтып коеюн. Ихтина сиротал мустаким деген сөздүн кыргызча мааниси кандай экенин кече ушул сатирада көп адам билди. Туптуура. Мен деле билдим байке ошондон кийин. Мага чейин мисалы үчүн көп адам билчү эмес да, ал эмне деген котормолушун билбейтин мааниси. Дин алымдары, динден маалыматы бар, мындай исламда мындай аралашып жүргөн адамдар билгендер билчү. Көпчүлүк коомчулук билчү эмес. Биздин кече бир чачын ошол ортого кошуп эле койгонубуз болбосо, между прочим, ал сөз эмне деген кандай сөз экенин биз элге жеткизип койдук да. Туура. Туура? Туура. Мындайча айтканда, кыскача даават деп койсоң да болот да. Муну мисалы үчүн түшүнбөгөндөр бул сөз эмне экенин билбей эле жүргөн адамдар толтура болчу. Бир чыкканда Кыргызстанды андай канча күндө кыдырадыңар, мисалы үчүн силер Кыргызстанда единственный кодуларыңар, мисалы үчүн нарынга деле, нарынын кычык кыдырам десеңби? Кыдырып каласыңар го мындай бир 20-30 жерге. Кыдырам десең 1,5 айда кыдырып койсоң болот. 1,5 айда. Токтобойбу же ортосунда? Токтобой. 1,5 айда. Токтосоң да болот ортосунан. Себеби бизде көпчүлүк жерде маданият үйлөрү жок. Маданият үйлөрү болсо талапка жооп бербейт. Тойканалар маданият үйү болуп кетет. Бүт ошондой болуп кеткен. Мисалы үчүн Казакстандын Бирил областында Казакстан артисттери бери эле дегенде 25 күн, 1 ай гастролдо жүрүшөт. Бирил областындабы? Биз целый Кыргызстанды 25 күн. 25 күн, 1 айда, 1,5 айда коелучу. Оорбу байке? Кыдырып койсоң болот. Оору да болот, жеңили да болот. Бирок оор күндөрүнөн өтүп кеткенбиз. Өтүп кеткен. Ал кандай өтүп кеттик деген эмне? Оор күндөрү дегеним учурунда ал кезде сени эч ким тааныбайт. Рекламаң жок, концертке эч ким келбейт. Аз келет, келсе дагы расходуңан чыкпайт, ошентип жүргөн учурлар толтура болгон. Байке, мисалы үчүн мен мындай суроо берейин да. 25 күндө аралап келгенден кийин мындай канча тапса болот? Мен сиздикин тапканын айтпайм, бирок мындай билем да. Бул туура эмес суроо экенин, бирок бизге кызыктуу да. Мен жаш кудуумун да. Бирок байке мындай тоголок, мына Айдымкан мончадан монча тапса. Финанс жагыбы? Финанс жагы. Финанс. Ал адамдын өзүнүн элге сиңген жагына. Бирок эми силердикин айталы конкретно. Мисалы үчүн орточо популярность менен, орточо популярность менен 1,5 айда 1,5 айда мисалы үчүн күнүгө деп коелучу,
күнүгө болгондо 1,5 айда 300-400 миң тагып келсең болот. Орточо популярность менен. Да. Өтө чоң популярность менен силерде жакшы популярность менен миллионго чейин тапсаң болот. 1,5 айда, Бул жакшыбы же жаманбы? Бул Кудайыма шүгүр. Жакшы нерсе. Пенде барына да, жогуна да шүгүр болуп жүрүшүбүз керек да. Жок, ал жагы туура. Ошончолугуна шүгүр да. Учурунда шүгүр дегениң мурда мындай салыштырмалуучу, мурдага караганда Кудайга шүгүр деп көкүрөгүң кармайсың да. Мурда биз 5-жилик театр болуп, жаңы Бишкекке келатканда Ташкөмүрдө 13 кишиге концерт койгонбуз. Биз өзүбүз эле состав 17 киши. Ошондо мен Жумашаке, ошондо мен чыгып сахнада айтып эметсем, элдер күлдү. Азыр ошону ушул күнгө чейин элдер мындай биздин артисттер пайдаланып жүрүшөт да. Сахнада мындай концертке коюп калганда сахнага чыккан адам, залда адам аз болсо, ушул сөздү колдонуп жүрүшөт. Тынчыраак отуруңуздар, силерге караганда биз биякта көпчүлүкбүз айтып коелу деп. Коркуттуппу, Мына Тынар байке, эме биздин Чудор деген кофейня алып, ушул жерге сизди атайын. Келгем бир жолу. Келгем бир жолу. Сиз эмне, кофе ичип турасызбы же кандай? Ооба да. Өзүң такай баянтып немеде жүрө берип сахнада музыка менен аралашып жүрө берген адам музыкадан кадимгидей жалыгып каласың. Ошон үчүн ушундай жерлерге көбүрөөк отурам. Ушундай кофейняларда? Кофейняларда көбүрөөк отурам. Эмне кофе жейсиз? Мен кофейняга келгенде көпчүлүк айткан, кофе жеп отурат. Жок, мен кофеге көп эмем жок. Келем, көк чай алам. Көк чай алат да? Көк чай. Анан жанагынтип ароматы менен болот го көк чай. Андайды да жактырбайм. Классический көк чай. Чисто эле өзүнүн көк чай болот го. Алам. Мына көк чай. Мына жалбырагы менен. Муну мен кичинемде эсимде мындай. Атамдар, апамдар мынтип койчу. Улуу кишилер эгер интервью окуп калса билет болуш керек. 95 деп коет эле. 95? Көк чайдыбы? Сериясы 95 да. Ал башкачараак булар, жалбырактары чоң коет. Жайылып кетчү. Анан мен өткөндө сен жана интервью кылып жолугалы, айта сүйлөшөлү дегениңде айтканым ошол болчу да, Азимхан. Мындай. Мен эмне себептен көп интервьюга барбайм, байкайсыңбы? Неге? Жанагы эле суроолордо АБВГД эртең эмне пландар? Сүйүүңүздү каяктан таптыңыз эле? Сахнага чыкканда эмне болдуңуз эле? Ой. Ошол мен таң калам да, менин интервью алганы келаткан журналист мен тууралуу биринчи маалымат албайбы дейм да. Бул эмне болгон киши, кандай болгон адам? Анан интернетте ачсам ошол жерде мен берген интервьюлорум турат да. Бүт баары эле баягынтип бири-бирине окшош суроолор да. Анан ошол үчүн кече айттым мындай. Башкачараак мындай кенен отуралычы депчи мындай. Да. Сабатына элечи. Кенен да. Как потом чайдын акчасын бирөө төлөп менден деп койгондой отурайлы. Байке, сиз чет өлкөгө кыдырасызбы негизи? Эс алып кыдырам. Эс алып. Жок. Эс алып чыга элекмин. Эмнеге? Адам да мынтип коет го. Буйрсам, мону бүтүп алсам депчи. Мындай да. Адамдын эң биринчи душманы, бул нафси да. Нафси. Так, нафси азыр эмне менен барабар болуп? Азыр ошону айтып берейин деп атпаймынбы? Адам, инсан биринчи мындай душманы да эми мындай деп коелучу. Адамдын эң биринчи жихаты нафси болуш керек да. Бул нафси дегеним чет элге ошол жака барбай жүргөнү, бара албай жүргөнү. Могу жумушту бүтүп алсам эле, Кудай буйрса, ана мына барып келем дейсиң. Анан ал жумуш бүтөрү менен эле дагы бир неме чыгып калат, ушинтип эле улам эле, ушинтип эле жүрөм да. Негизи азыр эми буйрса мындай серьезныраак неме карап атам. Мындай үй куруп атпаймынбы? Үй куруп атасызбы? Үй куруп атам, көк жерде. Ооба. Эки этаж. Ооба.
подвал менен 3 тапка жакта болот. Анан аны бүтсөм, Кудай буйрса, ушу май айына бүтүп калам деп атам. Май айына бүтүп калсам, май айынан кийин биздин Кыргызстандын өзүнүн деле кооз жерлери бар. Анан Кудай буйрса күзүндө, кышкы каникулда анан барып эзип алып келем. Жанагы канча убакыт үй алсам болот деп атпайсыңбы? Мен бишкекке чоң сахнага Бешилик театрына негизи 2000-жылы келгем да. Ох, 24 жыл мурун бу. 2000-жылы келгем. Мен 2010-жылы үйлүү болгом ошондо 2015 керек. Биринчи үйүңүз. Ошондо рабочий городко Хоперский деген көчө бар. Ошол жерде полдом алгам. 3 комнаталы. Эшигин астында хозпостройкасы бар кичине. Ал үй эмне болду ада? Ошону алганга чейин сен айткандай болчумун да. Семейный бир комната общежитие алып алсак деле болот. Ошондой болот экен ада. Анан аны алганбыз да. Аны алгандан кийин мынакей болду деп анан дагы жүрүп. Ушуну эпте бир однокомнатный благоустроенный үй алмаштырып алсак деп жүргөнбүз. Алмаштырдыңыз. Аны алмаштырдым. Однокомнатный бирдеме кылып, двухкомнатный кылып алсак болот эле деп аны айтып жүрдүк. Аны көрдүңбү? Навсида. Навсида чоң болсо эле, чоң болот элесин. Ошол өнөр аркасы менен эле. Мал чарбачылык кылат дейт го, ошол чынбы? Мал чарбачылык кылам. Эмне кармайт? Жылкы кармайм. Канча? 7-шерлик. 7-шерлик? Кудайга шүгүр. Анан канчадан канчага чейин? 7-шерлик 50-дөн 70-ке чейин деген сыяктуу мындай. Ладно, 7-шерлик эле деп коелучу. 7-шерлик, эме, албетте. Кой анан 2 жылдан бери азыркы эң аябай катуу киришип аткан неме. Породистый койлор да бар. Арашан багытындагы койго ушуга аябай кызыгып алып ушуну менен эмгектенип атам. Бирок эмгектин арты жаман эмес. Калп айтпасам, могу үйдүн ушинтип үй салынып бүтүп атышына. Ошол арашан койлорду кармаганмын жардамы. Ох, ошолардын козуларын сатасыңар кымбатыраак, аласың, селекция кыласың, кочкорлорду коесуң, ошондон туулган козуларды сатасың. Мен козуларымдын эң аркасын $1200 алдын $2000, $2,500 бирөөнү сатып кылган $2800. Оңой өтөбү булар байке? Ооба. Вложение канча болду деп айтып атат. Бул биздин тартып аткан долбоор бияка кийин бизнесмендер да келет да. Бул мындай самдан сапатка деп атпайсызбы? Азыр жайыттар тарайды, башка болуп атат. Самдан сапатка деген ушу мисалы үчүн 20 кой кармаган болсоң, 20 койдон мынакей 15 төл ал, 15 төл ал. Ар бир койдун $1000 деле эсепте. $15,000. Кой этти болуп, иммунитети жакшы болсо, кой бир жылда 2 жолу төлдөйт. Бир жылда, Ушунда 30 коз алдыңбы? 30 козуну $1000 эсепте. Сатасың кайда? $30,000 бар. Ошол 20 койдун бир жылдык жеген тойду 2 козунун, ашпастан да 3 козунун акчасы жабат. Мен мындай, мен ушуну көп нерсе көптөргө айтып турам да. Мен 24 жыл болду, 24 болот камсы, 23 жыл болчу. 23 жыл болду Бишкекке келгениме. Жок, такыр көнө алган жокмун Бишкекке. Вообще? Азыр ушул учурда дагы. Көнө албай койдум деген маанisi эмне, кандай жагынан салчын? Мен бияка көнүп калган башка жакка көнүп жүрө албайм дейт го. Мен Бишкекке жүрө албай койдум да. Бирок үй бүлө биякта эле. Үй бүлөм бар биякта, бул жакта. Мен 15 күн, 20 күн турам. Анан эле болду, мойнумду шайып эле чалып атты карап, кетким келе берет. Өтө таң калдым сизгечи. Аябай таң калдым. Ушунча жашка келдиңиз, байлык Кудайга шүгүр, арашан кармайт экенсиңер. Бирок чет өлкөгө чыкпапсыңдар да. Албетте мен ойлоп атам, туура эле. Биринчиси, анан дагы бир нерсени айтып коеюн.
Алладан жашырған пендеден жашырмақ болайын. Мен барып ес алып келем десем, мүмкіншіліктер тау тұра. Тоо да. Ошончо чакырышат. Ал жакта тааныштар, келип бир 2 күн жүрүп кетчи жаныбызда. 5 күн жүрүп кетчи. Мына билетиңди ал даярдап коюнчу, келчи. Дегендер тоо тура. Кудайга шүгүр, өзүм деле. Мына иштеп алайын, таап алайын. Өзүм деле финансым жетет. Ооба. Бирок жанагы нафиси анан айтып коеюн да абиже. Самолеттон корком. Ох куя. Сен бирок Россияга кыдырып келип атпайсың? Фобия болуп калган. Россияга кыдырып. Айла жок. Араңдан эле барып келем. Сен мындай тамакты элек болсуң? Да? Алла Кудай менен барып келем. Просто бийиктик фобия болуп калган да. Бийиктик фобия болуп калган. Бул эмне үчүн мындай болгон барбы эми? Билем. Мындай болот. Бизде мен Ош Бишкек рейс бар ғой. Мен жумасына 3-4 учуп барып келген учурларым болчу. Той концерт болчу. Анан Pegasus деген авиакомпания ачылган бизде. Не деген? Pegasus деген. Pegasus азыр жок болуп кетти. Анан бул жолу учуп баратабыз. Мен де самолеттон мындай чочуп калат, коркуп калат деген үчүн такы жок болчу. Кетип баратып, самолет таштап эле да капталынан чыгып. Ох, ё, турбулентность дейт. Мондай эмес, просто эле капталып кетти. Капталып кетип калды. Кетип барды, анан элдер ичинде кыйкырып жүрүштү. Ошондо чочуп калган. Беке тамашоо көрөсүзбү? Көрчүңүз беле жана тамашоо катуу болуп аткан кезинде. Катуу болгон учурда көрчүмүн. Көрчүңүз да? Кээ бир эпизоддорун. Мындай өзүм кууп көрчү эмесмин. Бирөөдөн кой көрдүңбү мындай болуп атат. Кече мындай деди деген анан издеп таап, ошону көрчүмүн. Сиздин эсиңиздечи топ 3 КВНщик деп коелучу. Кудулар менен топ 3 КВНщик ким? Топ 3 КВНщиктер булар мындай команданы айтып келгенде, команда менен же өзүнчө любой. Команда менен айтып келгенде мен Нунайын балдарына көбүрөөк үмүт жүрдүм. Мындай көрүп күлүп жүрдүм. Анан Моника Белучи да, Бактар. Ооба. Вот ушулардыкына көбүрөөк күлүп жүрдүм. Кудулардын арасынан топ 3 сиз үчүн ким? Кийинки чыгып келаткан балдардан ба? Азыркы учурда деп коелучу. Азыркы учурда деле. Себеби мен улууларга баа бергенге акым жок. Себеби алар менин устаттарым. Кимиси болбосун, Рахман экеби, Мүмүндүр экеби, Борончо экеби, Жамбыл экеби, Абдулла экеби, Манас экеби, кимиси болбосун, Дөөлөт экеби. Булар менин улуулар да. Мен аларды мынтип айта албайм. Кийинки чыгып келаткан балдардан мындай иштеп аткандарын, изденип иштеп атканын мен Союзбекти айта алам. Союзбек беке. Союзбек. Анан сенин да бир-эки немеңди байкагам, өзүгө да айтып бергем. Айткан. Айткан, могу сен немелериң жакшы турбайбы? Монда мындай кылып иштебейсиңби? Момундай кылбайсыңбы депчи. Рахман беке. Неге комедияларга тартылбайсың, анан кино тартпайсыңар? Жакшы суроо болду. Жакшы суроо, кийинки суроо. Чакырды. Көп эле чакырышты. Чакырды, Комедияларга чакырды. Мени беркиндей ролго тартканга болбойт. Аны сен жакшы билесиң да. Неге болбойт? Мен эмелестет бир кинодо бандит болуп ойноп аткан болсом. Жок, бандит болбой эле болот да. Чын да. Мындай күлкүлүү эпизоддордо ойногонго мага болот да, мисалычы. Анан беркиндейлери мага отурбайт. Бандитский десем эмне? Жок, анда деле. Мен сүйгөн каракатты айтып атасызбы жагандай? Жок, негизи мындай кандай десем. Мисалы мага серьезный образ ойногонго болбойт да. Мен сүйгөн каракат сен айтасың, Бекбайкенин ролун айтасыңбы? Бекбайке деген ал серьезныйбы? Ал ырчы да. Ал серьезный адам да. Ошон үчүн аны мындай эл неме катары кабыл алып көрүштү да. Мен мисалы бир кинодо разборщикте ойноп аткан болсом эл күлөт да.
Жок, ошо смешной разборщик болсоңуз кандай болот? Андай болсо билбейм, анда неметсе болот. Анан кинолорго көп чакырышты. Бир жолу мен кинолорго барбай калган. Кино сценарийин жөнөткүлө дейм да. Анан кинонун сценарийин да окуп карап көрүп туруп, анан өзүмө жакпаса жок деп эле барбай калгам. Демек, ушунча жылдан бери көңүлүңүзгө жаккан сценарий жокпу? Мен көңүлүмө жаккан сценарийлер бар, просто мен көңүлүмө туура келе турган сценарийге чакырыш элек. Анан бир жолу бирөөлөр звонок кылды да, Назимхан. Это кыргыз киносунда жакшы жигиттер көп, мисалы Бакыттар аябай жакшы иштеп атышпайбы? Жакшы аткан балдар көп да. Ошонун катарында эле жана мен айткандай кой аксагы мен жүздөгөндөй ошонун арасында да бар да. Мен кино тартуудам дегендерчи. Эми просто ал бирөөнүн эмгеги, аны жамандашпай эле, бирок анчалык деңгээлде төмөн түшүп тартпаш керек да. Анан мынтыкат тынареке бир эмеге келип ойноп бербейсизби, кино бир кыскача эмеге тартылып бербейсизби деп калышты. Макул, сценарийин жөнөткүлө десем, жок, сиз келсеңиз биз айтып беребиз, анан ойной бересиз деди да. Кызык го, силер кино тартасыңарбы десем, какадан мен барганда силер айтып берип, анан мен биз керек болсо даже концертте интермедияны даярданабыз отуруп алып. Билип алып туруп, билип алып, кандай ойнойбуз, эмнени ойнойбуз, кантип ойнойбуз. Анан силер киного тартып алышына болсоңар дедим, жок, келе бериңиз, коркпой. Анан айтып коет, анан улам айтып турабыз, ойной бересиз деди да. Анан жок, рахмат деп барбай койдум. Канча сурайт элеңиз киного тартылсаңыз? Киного тартылсам ба, сценарий менин көңүлүмө туура келсе, мага жаккан сценарий болсо, мен 1 сом албай, наоборот ошол киного жардам берип колума келишти. Ушундай кылмакмын. Байке, мен Борончо айка өкүңүздөр эки достун кино тартат деп угуп калгам да. Кудай буйруса. Ошол сценарийиңиздер да жазылып аткан. Быйыл жазылып атат. Кудай буйруса, быйыл күзгө чейин тартабыз деген немебиз бар, планыбыз бар. Өзүңөр тартыласыңар, Өзүбүз тартылабыз. Бирок Өзбекстандан режиссер чыгарып аткансыңар, вроде бы. Жок, немелерде, операторлорду ал жактан. Эмне кыргыздын операторлоруна ишенбейсиңерби? Буну Борончо айка экөөбүз сүйлөшүп отуруп калып минтип калдык да. Эми ал киши съемкага көп катышып жүрөт да. Мага салыштырмалуу, ал көп кинолорго катышкан, көп клиптерге түшкөн, клиптер тарттырып жүргөн дегендейчи. Анан ал киши айтып калды, ошол жакта немелерин көрүп жүрөм, мындай башкачараак өзгөчө эффекттер менен тартат экен, тынар. Ошол жактыкын тарттыралы деди. Макул бекем, сиз тандаңыз, хорошо, ошого карап неметели дедик. Бирок салыштырмалуу бизде деле жакшы тарткан жигиттер бар. Анан мен бир жерим кинода. Мен кинону көп көрөм да. Кино көрөсүзбү? Жакшы көрөм кино көргөндү. Так, ал боюнча өзүнчө суроо берем, айта бериңиз. Жакшы көрөм кино көргөндү. Мен бош убагымда жана силер жана бүтө неменин кинолорун көрөсүңөр го? Жок, мен тандап көбүнчө эски кинолорду көрөм. Кайра көрө берем. Ак Элбирстин тукуму, Ысык көлдүн кызгалдактары, Караш окуясы, Көчө, баягы эле отуруп алып Бакайдын жайыты деген кино бар. Мен ушуларды кайтарап көрөм да. Көчө деген кинодочу эң популярный сценасын билесизби? Кайсыл эпизод эң популярный? Мен эсимде калганы тиги аял издеп келет го, жана стоматолог күйөөсүнчү. Анан жана электриктин машинага кетип атат, анан балаңыздын аты ким деп го десе, Сагым беле? Ошо унутуп калдым. Балаңыздын аты ким десе, Баланча. Ата Сөрөйдүн койгон аты. Айылда ушундай бир жакшы бала болгон экен дейт го. Ушул жери. Анан баягы аягында арабада келетип анан, мен акчам бербейсиң, май Роза дейт го. Мен мындаймын, анан мен бул үйдүмдамын дейт, анан айтат го. Билесиңби, бул үй шаарда канча турат десе, анда ошо шаарга алып барып сатып ал дейт го. Ошол жерлери. Мен үчүн Көчө деген кино аябай жагат да, Нарбайке. Мага эме жери жагат. Аябай эсимде калып, кана балам, мен өлгөндө кантип ыйлайсың дейт го. Сен огону меники деген. Акчаңызды бериңиз, апа, ушуну койбодуңуз да деп туруп анан өкүрүп баштайт го. Анан ошол кино көргөндө, мен муну нерседен неметип калам да, мен бир эки достор менен, тааныштар менен киного барып калдым. Кайсы кино
акыркы көргөн эң мыкты жаккан кинолорду айтсаңыз, кыргыздын азыркы комедиялары айырмасы жок. Жаккан кино. 3 кино болбосо 5. Мен кыргыз киноданчы айтайынбы? Башка балдардын эле кемчиликтерин көрүп атам. Мен эң акыркы, мен үчүн Кыргызстанда эң акыркы, эң мыкты тартылган фильмдер бул Айыл өкмөтү менен Сундук Предков. Сундук Предков жакшы, Айыл өкмөтү жакшы. Алы Маки Скулян айтып калдыңыз, Карашты айтып калдыңыз, жакшы. Ал кинолор деген ал. Мен сизде мынчалык киноман экенин билген эмесмин да. Кызыл алма көрдүңүзбү? Көргөм. Жагабы? Конечно. Сен кичинекей асал кезде силер кичине болсуңар. Мен кичинекей кезинде Очкарик деген кино тартылган. Мен билем ал кинону. Билесиң? Ооба. Мына ошол микрорайондор жаңы салынып аткан кезде көрсөтөт го, аябай. Молодец, мына кинону көрүп аткансың. Бизде ушундай өнөр адамдары бар, Азимхан. Мейли, адамдар, кээ мен өнөр сахналаш адамдар ушул нерселерди айтпай эле койбойбу деп жаман көрүшү мүмкүн, бирок бул ачуу чындык. Сахнада менмин деп популярный болуп жүргөн, менмин деген жылдыздарың Кыргыздын далай залкар актерлорун, режиссерлорун тааныбаган адамдар бар. Мен сага атын айтпай эле коеюн. Абдулла экенин көзү турат, Нарымбек Молдобаев, мен Абдулла эке, анан биздин популярдуу ырчыларыбыздын бирөө болуп, Ошто концерттен келип тамак ичип отурсак, анан чайды сөзүнө сөз чыгып кетип, анан неме тууралуу сөз болуп калды. Болот Миңжилкиев тууралуу сөз болуп калып, Болот Миңжилкиев тууралуу сөз кылып атсак, маңдайымда отурган ырчы Тынарыке ал ким деди да? Ал ырчыңды наурат тааныш керек эле. Эмелестетсең, ал ким деди эле. Нарымбек эке мени минтип карады, Абдулла эке мени минтип карады эле. Мен атайлап кантер экен деп. Ошондой бир губернатор болгон Ошун деп. Десем, ишен ол. Ошондой эле дедин. Бир жылы келген, аны сен таанысаң. Билбейм, мен аны тааныбайт экем. Десе. Бирок популярдуу ырчы. Десе, бул жактан туруп неме айтат. Нарымбек эке. Немен дары күлгү үйкү адамындай характеримдей аял болчу да, деди да. Кантер экен депчи. Деди эле тиги. Ал ким эле деди эле. Амай, ошондой депутаттарга тааныбайсыңбы деди да. Сен депутаттарды көрүп эле жүрөм, бирок тааныбайт экем деди да. Деп дагы бир экелерди менетип, Нарымбек көз мыкыңдап күлүп ичүүдөн неме деп атсам, Абдулла эке аябай чыдабай кетти да. Деди жанагы ырчыгачы. Өзүң ырчап жүрүп, кантип ушундай кишини тааныбайсың деп столдум, бир чаап эле кетти. Нарына көз балконго чыгып алып, эзине ырчып, эрип күлдүк да. Ушундай болгондор да. Комментарийге жазгыла ким ырчы экенин. Кайсыл ырчы экенин тапсын мейли. Эми мен деле билбейм, мага деле айтпай эле койсун, бирок жөн эле жазып коём. Анан Абдулла экенин өзү билет. Шайлоодо агитацияда жүрүп, Каракөлдө, гостиницада. Бирдем болуп месседж жетпей койгон, эсте туруп эметип калып, бир кичине спорный вопростор болуп калып, бир жылдызыбыз аябай өзүнчө популярный да, ал кезде ал чыкканда жөн эле молодежь кыйкырып, бакырып, башкача болчу. Анан бирдемеден бирдеме болуп, анан Абдулла экенин жини келип калып, анан өзүңчө жылдыз болосуң, кандай мындай болосуң деп төрмөчү кылып койду, анан сүйлөнүп атып. Капар Медетбек ким болгон билесиңби деди. Дедер ойнонуп туруп. Акын болгон деди да. Дедер Абдулла ака ушундай ашатып сөктү. Мынакей. Ушундай адамдар бар, сен айтасың, ал кинону көрмөктүрсүн, ал кино эмес, эме ушундай эмелер бар экен, ушундай популярдуу адамдар бар. Болгон билбеген эмелерибиз бар, сахналаштарыбыз бар. Бул ачуу чындык да. Тынарбай эке, бизде азыр ошол билим жөнүндө кеттик да. Кыргызстанда эң мыкты автор ким? Мындай тамаша жактан жазган, өзүңүздөн башкаларына. Мен кыйын сатира жазган. Мен көрүп билип калганым, мен ушуга жана айтып келем айткан, мен ойногон сахнада жараткан ролдордун 99% Рахман Разыковдун калемине тагылды. Уккаманы Рахман Разыков кыйын менин эле эмес. Ошол Бейшилик театрында канча жигит болгон болсок, Бейшилик театр канча концерт койгон болсок, ошол эле биздин улуу агаларыбыз Аралаш театрында ойноп жүргөн сатирлардын көпчүлүгүнүн ээси Рахман агайыбыз болгон да. Сизгечи? Мен бир нерсени ушул сенин эфириңе пайдаланып айтып кетейин жазган. Адамдар менен көп адамдар менен жолуксаң элечи,
мындай берет да. Депутаттар антип, депутаттар минтип дей беришет да. Депутаттар иштебей атат, минтпей атат, антпей атат. Мен азыр бир нерсени айтсам, дагы жана негативчилерге Кудай берет болуш керек. Бул депутаттын акчасын алып тойып жеп алды окшойт депчи. А так менчелик күрөшкөн эч кимсе болгон эмес, депутаттар менен менчелик бетине айткан эч кимсе болгон эмес. Мен публично айта алам дагы мунучу. Шайладың да. Депутатты сен шайладың да. Бирөө келип шайлап берип кеткен жок. Шайладыңбы? Өзүң кол койдуң. Өзүң кол коюп, добушуңду берип чыктың, болду. Эми озуң жагы отур. Тамагын жедиң, арагын ичтиң, акчасын алдың. 1000 сомду? Болду, эми озуң жагы отур. Ал сенин голосуң сатып алган, ал каяка барып эмне жумуш кылат, ал өзү билет. Сатып алган да? Мисалы үчүн ушундай депутаттар бар да арасында. Туура, көп. Туурабы? Подкуп менен баргандары канча? Мына чекесинен подкуп менен баргандардын канчасын таап аныктап алып ыргытып атат. Мына отуруп алып, бизде мындай кылып атат. Айланайын, ошонун баарын сен өзүң шайла, өзүң тандап атпайсыңбы? Бизге эчтеке жакпай калды. Эчтеке жакпай калды. Сиз КТРКнын чоң болсоңуз, эмнелерди өзгөртөт элеңиз? Кыргыз телевидениятында ошону айттым. Ошол өтө кызыктуу болот. КТРКдачы мен өткөндө бир ссылкаларын жөнөттүм. Болот Тилебаев деген КТРКнын эмеси директору менин агам болот. Экөөбүз, аке экөөбүз, мамилеси жакшы, аябай жакшы мамиледебиз. Аке деп сыйлайм, көм деп аябай жакшы. Мен ичинимде болот. Баке телескачага деген эмени алып барчу, передачаны. Мен калтырбай көрчүмүн, ал кезде жаш багымчу да. Ошондон аябай кишиге сыйырматым да эме да башкача көрөм. Мен бир-эки ссылкаларды көргөздүм. Чынара Капарованын өзүнө жөнөтмө, ушул кантип болсун деп жана отурган бир передачада бир буттарым деп мындай кылып жана эмне хайп-шоудо болуп атышпайбы? Билбейм. Балким көргөн жокмун байке, эмне болуптур? Билбейм, аябай мындай туура эмес жерлерин көрдүм да мен. Туура эмес жерлерин көрдүм. Анан ошондон мен негедир ушундай нерсе керекпи КТРКны улуу кичүү баары көрөт да. Так. Мисалы үчүн биз жолуктук деген немесин көрүп жүрөм. Анын жөнүндө сүйлөштүк да, бир 2 саатка кетебиз го дейм. Биз жолукмакпыз деген передача ачпайлыбы байке? Тока жамандайбыз да. Ошон үчүн мен өткөндө сага бир нерсени айттым, ошону дагы бир сөйлөп айтып коеюн. Айсымхан кел экөөбүз мындай кылалы. Бир күнү экөөбүз жолугалы дагы. Ону журналисттерди чакыралычы. Оппозициячыларды дагы, позициялачыларды дагы. Давайте. КТРКдагы мен өзүм билем, өзүмдү башкарам деген алып баруучуларды дагы, мындайын дагы чогултуп бир 5тен кылып, бир 4-5 блок кылып, Каяктан тартабыз? Чакыралыбы? Каяка чакыралы? Мен бир студияны акча төлөп болсо да алам. Хотя элдин биздин неменин келечеги үчүн ошол бүт бар жакты бударашт этип, жана бирине мындай кылып аткандарды ошенге алып келип бири-бири менен тет-а-тет коюп коелучу. Анан суроолор бели. Кимиси, ооба мен сөзүмө жооп берем, мына мен актын кылган жумушума жооп берем десе, келсин ошол жергечи. Байке, бул анда рейтингди көтөрө турган шоу болот да бу жерде. Келсин да. Мен ошондойлорду жасамакмын КТРге барсамчы. КТРге барсаңыз, Ооба. Дагы эмнелерди өзгөртмөксүз? Эмне өзгөртүү, мисалы үчүн сизди шайлады да КТРКнын чоңу Тынар Курбаналиев кол чабуулар деди. Ал жерде өзгөртө турган нерсе толтура жүрөт. Кечегиде Расул экенин немесине барып. Эмне болду? Эт сактаган жерде сөйөмкө кылды окшойт бизде. Байке, аны мен деле көрбөдүм да. Жаман муздак экен. Кышында бир жолу мыскыл тамаша тартылып атат. Кстати, ал кезде ТЭЦ иштеп аткан, ана ТЭЦке шылтап жүрүшпөсүн аларчы. Сен ТЭЦ жарыла элек болчу ал кезде. ТЭЦ жарыла элек болчу. Анан еще обогреватель бар болчу ал кездечи. Ушундай иш кылдык байке, жазында. Мындай бир күндө 2 эме бенефис болуп калды. Бизден мурда Майрамбек Осмоновду тартылыптыр, анан Расул экенге. Баягы Чыңгыз укам катып калыптыр. Мырзайчы баягы болбой калыптыр. Айттым, ооруп каласың десем, акем ушуну болуп атпайбыз алдын иче. Айла жок баягы отурат. Мен аябай романтикмин да. Кандай кыласың да романтический жерлерин айттың? Мени ыйлайт десе ишенесиңби сен? Ишенем.
Анткени биз деген маданият адамдары негизи ушундай жакынбыз да. Мен кино көрүп алып ыйлайм. Ооба, мен дагы ыйлайм. Неге мынтип тартты деп. Тамаша бай. Да, мен индийский кино бар. Жажда мести деген кино бар. Мен индийский кино кичинемден көрүп жүрмүн, ал популярдуу эле кино. Мен танцор диско бар. Андан кийин тартылган. Танцор дисколор биздин бала кезде кичинекей бөөкөчтө тартылган кинолордо. Жажда мести деген кино тартылган. Так. Сен балким кинону эстей албайсың керек. Жок, эстей албайм. Жана аялды крокодилге түртүрөт го кайыктын үстүндө күйөөсүчү. Ошол кино Жажда мести деген кинону көпчүлүк көрүүчүлөр билет. Ошондо апасы эмеден кийин айыгып келсе, анан баласы менен кызы детский школа интернатта чыгып алып ырдап аткан болот да. Кызынын ырдап аткандарын көрүп баягы жерде ушундай кылып тарткан. Мен ошол жерди көрсөм, bir günde 3 жолу көрсөм 3 жолу ыйлайм, 4 жолу көрсөм 4 жолу, 1 жолу көрсөm 1 жолу ыйлайм. Бул ага ыйлайм. Татуу Турсунбаев ойногон кино бар. Сабира Күмүшалиева Уркуя деген кино билесиңби? Уркуя. Ошондо фильмдин аягына Сабира Күмүшалиева Уркуя Салиева мен Уркуянын бир баласын колуна көтөрүп, бир баласын жетелеп алып, ондо жактан басып келет го, билесиңби? Ачынай башлар. Кыз өлгөндөн кийин эки небересин көтөрүп ошону көргөндө кадимгидей шолоктоп ыйлайм. Сезим таап адам турбайсызбы? Анан казактардын бир немеси бар. Анага карай жол дегенчи киносу бар. Апага карай деген. Апага карай жол деген киносу бар. Вот ошол кинону көргөндө ыйлайм. Бир жолу анда ковид учурда жана карантин бар, анан түндөсү телефон чукуп отурган. Казактардын киносун мен ошондо көрүп калгам. Анага карай жол деп туруптур. Ача салдымчы. Ошол кино экен да. Сага жалган мага ачан Айзымхан. Мен үйдөн чыгып жаздын да май айлары. Үйдүн ар жагынан бак бар. Ошол бак жакка кирип алып 1 саат ыйлагам. 1 саат ушунчалык көпшүп толуп ыйлагам. Баяны көрчү. Эме байке мындай жашоодо бир нерсе окуя болду беле сизде мындай ыйлаткан? Ладно, кинодон кеттик. Бир окуяда прям ыйлагансыз да ошондончу. Кандайларды айтып бериңиз келбейби? Мен окуя болгон. Мен өзүм да ыйлагам, мени алып барган киши да ыйлаган. Ждимия деген передачаны билесиңби? Билем. Мен алып барган бала, байке сиздики почти Ждимия болду биягы деген да. Мен тайкелерим Оренбургда да. Мен апам башкырт кыз болгон, башкирка болгон. Башкирка? Анан тайкелерим тай журт болду Оренбургда. Тай журтум Оренбургда. Анан мурда кичинемизде катышып жүрчүбүз. Анан кийин бир неме болуп, анан связь үзүлүп калып, анан бүү топко чейин катышпай калып, апамдар тез барып турчу, апамдын агасы бар эле, эжеси, сиңдиси бар эле, булар тез барып турчу. Азыр эч кимиз калган жок да. Анан апам каза болгондон кийин мен үйдүн эң кичүүсүм да. Апам мен ушул күнгө чейин издей берем. Үйгө барсамчы. Ушул күнгө чейин үйдү издей берем да. Анан кийин Россия гастроль коюп жүр, анан Пермде концерттен кийин Оренбургка кеткенбиз. Концерт коюпчу. Оренбургка жетейин дегенде биз жерден токтоп анан суу ичтик, Абдулла ака бар. Анан баягы жерде кичинемде бир ошол жерде мурда бир болгондой сезиле берди да мага. Анан Оренбургка бардык, район центрине. Шаардын центрине. Жаттык, анан эртеси бир жерде отургандан кийин апамдын, мен тайенемдин эле, апамдын апасы тайенемдин бир тууган агасы бар эле Оренбургдачы, Саид тагам дейчү элек бизчи. Ошо Саид тагабыздын кыздары бар эле да, балдары бар эле. Анан ошону интернеттен издеп таап, Тюльганский район село Алла берди деген айылга экен интернеттен таап, Талай деген акем бар Оренбургда, экөөбүз бир туугандай катышабыз, жакшы мамиле эдебиз. Аялы дагы аябай сонун жеңем бар, балдары да аябай мени бир туугандай көрүп катышып турабыз да. Анан Талай акам айттым, аке ушундай эле десем, да деди, ошондой десем.
азыр чайдайын бежак чайдайын барып келе чайда отурган талайкам айтып калды тынардын тағалар Оренбургда экен ушундай экен кимдер экен ушундай жерде экен картага салсак 60 километр экен 60 километр токмокто болгон жер экен анан токтогулдук бир жигит бар экен ошол жакта тынар экенсиз мен алып барып келейинчи менен барып келиңизчи деди анан аппак 200 экен ушундай керек 200 ошондой менен анан кийин алып жөнөдү мени анан бардык анан айылга кирип барып анан ошол апамдын бир тууган байкесинин кызы ошол жерде немеде мектепте директор школа экен анан үйүнө барып анан үйүн тапардык да бирөөлөрдөн сурап барсак баратан калиткасы мындай ачылып турду анан дерезеден эшик такылдасам ким деди мен дедим башкырттардын сөзү менен кыргыздардын сөзү аябай окшош сүйлөшүп отура бересиң анан мынтип анан мен ачтым баратан мынтип ачсам чоң лейка бар экен сууга кылган мындай сууган халаты кийип ушундай менен суу куюп аттыр эшиктин алдына күлгөчү анан мынтип мен мынтип карады да кайра мынтип карап туруп кайра мынтип карады карап туруп ачкысы мынтип алып туруп анан халат менен мынтип карчып ачып туруп анан кайратып лейканы жерге койду анан мени карап басып келди анан учураштым мен ушул Гүлжан апайдын баласы болом десем эле моюнуман кучактады экөөбүз кучакташып алып эми апам ошол жердин кызы ушундай дегендей болуп как апам көргөндө эле башкача сезим болду да тиги кучактап алып тиги ыйлады кучактап алып мен ыйлап атам анан тиги мени алып барган водитель мындай карасам ал ыйлады ал мага неметпеди көрүнгөн ыйлаган көрүнгөн жок кийин чыгып атпай аке жаман өзүңүз сиз ыйлап атсаңыз сизди көрүп алып мен ыйладым машинанын аркасына айтып алып атпайбы ошондо нече болгон бирок кандай болду аягын айтып беретчи аягы немен бүттү аягы аябай сонун болду ошол жерде бир туугандары бар экен апамдын апасынын бир туугандарынын балдары атасынын бир туугандарынын балдары бүт ошо бир айылда жашашат экен анан чакырышты баары келди бат эле келип калышты корото болуп кетти анан сыртта отуруп анан кийин даана кинодогу жанагындай кааздын эттери өрдөктүн фазандын эттери бүт ушундайларды коюп сыртка стол жасап сонун кылып апам 86-жылы 84-жылы барганда момундай эки четинде саймасы бар ортосунан мынтип кол менен сайма сайып 1984-жыл деп жазып алып барган экен мындай полотенцага сайып алып барган экен аны апамдын атасы менен апасынын сүрөтүнүн үстүнө таятам менен тайэнемдин сүрөтүнүн үстүнө мынтип ошол жерде жаап коюптур анан Гүлжан деп алдына жазуусу менен ушундай 1984-жыл деп анан Гүлжан апай согуп келген токуп келген деп көргөбүздө ошо апамдардын ошол жака илгери барганда жана черно-белый сүрөттөр бар го кичинекей ошондой сүрөттөр бүт апамдын жаш кезиндеги баргандагы сүрөттөр да ошолорду көрүп анан өзүң иш кыласың деди анан мен ушундай менен ютубтан коюп бердим анан өзүмө айда жыргап кол чаап биринен салап бири бетимен өп аябай сонун неметчи анан кечинде концертим барышты концертиме оңор эмес болуп барышты концерттен кийин анан ошол Оренбургда бир кафеге алып кирип сыйлап анан мындай нерсе бар да ажымган мындай мен концертте ойногондо интермедияларды көрүп көргөндөн эле ютубтан минтип жазышат мен көбүнчө мындай абышкан ролун ойноп калам да көпчүлүк учурдачы так анан минте беришет аны борончо эке деле бир жолу айтканда жооп бергем анан эл ал коомчулук ан нерсе тууралуу маалымат жок да эмне чапан кийип эле башына калпак кийип бутуна калош жүрүп алса эле абышкабы сакал муруттары жабыштырып бантип гримдерди мындай кылып койбойбу деп ушинтип жазышат да мен ошого минтип жооп берейин болгон нерсеми айтып коеюн мен Жалал Абад театрда иштеп жүргөндө театрда иштеген театрда до конца иштеп кете албай калганыма дагы бир себептердин себеби ушул болгон мен не только интервью айтканда сакал чаптамак болсун съемка болордо өлө грим денесиңер го баарыңар грим съемка болот деп грим киресиңер мен ошол учурда гримге да кирбейм да мен гримге вообще неметпейм да эчтеке койбойм да бетиме менин бетиме бирдеме койдуң десекти моундан башталат аллергия башталат турбайбы ошон жана клей сакал чарбаштырган
Birini grim, tanali, birdeme degендерди таптакыр жолотпойм бетиме. Сүйкөдүң дегиче моондон бери аллергия болуп, моолордон бери аллергия ташып кетет. Ошон үчүн таптакыр ушинтип эметпейм. Аны көпчүлүгү ошентип ойлойт. Бул эмне калпак кийип эле чапан кийип алса чалбы? Эптеп окшоштуруп кое берет деп да. Мен ошол немем көрүүчүлөр ошону айтып коет. Ошондошет да. Ушул секретми, ушул эме айтып коеюн көрүүчүлөр. Билип алгыла. Мен ошол сакал мурут жабыштырбаганым, гримденбегеним ошондон ушул аллергия ташып кетет. Ошон үчүн ошондон коркуп койбойм. Койбойт да. Неге КТРКга чыкпай калдыңыз? Неге чыкпай атасыз? Же аны баарына эле айтпайсызбы? Мага да айтпайсызбы анда? Мен КТРден чыкчу белем өзү. Вот именно. Чыкчу эмессиңер да. Неге? Мен чыккан эмесин чыкпайм дагы да КТРден. Неге? Чыгарбайт мени. Чыгарбайбы? Чыгарбайт. Неге чыгарбайт? Ушул суроону берет да башкалар деле. Кыргызда бир макал бар. Ит күлүгүн түлкү жактырбайт деген. Мындай да. Мен ойлогон сатираларымдын көпчүлүгү саясий сатиралар болгондуктан ошол үчүн чыгарышпайт мени. Жакында эле мен Беновская келип тартылып кетпейсиңби деп кимдикине, кимдин Беновский чакырды. Мен өзүмүчү Беновский авторский болуп тарталы деп чакырды. Мен айттым, жок, рахмат Гүлсин эже, барбай эле коеюн. Кезинде мени куугунтукка алып концерт коеюн деп КТРКга барсам 1 мүнөттүк рекламамы 30 секунддук рекламама $29 төлөйсүн. Макул мейли, ошондо таап төлөйүн десем, ошондо да кетирбей койгон КТРК мен рекламама. Жок. Ошондо керегим тийбеген КТРКга эми керегим тиймек беле, жөн эле коелучу деп Гүлсин эжеге айтып койсом, Гүлсин эже макул экен анда деп эметпейди. Анан бирок кийин Расул экен Беновский концерт болду. Беновский болду, өзүнүн автордук. Ага барып конок болуп отуруп келдим. Байкет айтып атпайсызбы азыр, мисалы үчүн Рахман агай азыр бизге баарын жазып берчү депчи. Демек, сиздер азыр өзүңөр жазасыңар? Азыр эми өзүбүз. Кайсыл убакта кантип жазасыз ошол процессти айтып берсеңиз мага? Мен деле мисалы үчүн жазам да тамашаны. Мен өзүмдүн подходум бар, сиздин подход кандай? Бул мындай. Бирөөм дейт го, мен кээде репетицияда Борончо агайдан, Абдулла экеден, башкаларда менен иштеп жүргөндө, кээ бир учурда кабыл жеп калган учурумда болот. Болбойсуң, ошакта эле жүрө бересиң, мынтип аласың, бияка отурбайлы, антпайлы деп калат. Жок, менде мындай. Азимкан, балким сенде дедир мындай. Адамдан ар жагыңан илхам келмейин, сен 5 саат отуруп столдо. Эчтеке чыкпайт. Когда илхам келген учурда, мына Кудайга шүгүр, азыр техниканын заманы. Телефонуң турат, тарс жазып коюп кой. Болду. Идеяларды көчүрүп коесуң, бию алып көчүрбөсөң, телефондон карап өнөй бересиң идеяларды. Ошондо сиз мен түшүндүм. Илхом келгенде жазат, бирок илхом канчаларда келет, кандай убакта келет? Мисалы үчүн мен түнү элдин баары жатканда жазам да. Вот мынакей. Илхам адамга көбүнчө түндөсү. Борончо эке билет. Биз концерттен келип алып, көпчүлүк чарчап жатып калат, кээде ошону учурубузда болот. Кээде концерттен чыгып келатып, бир сатиранын оюнуп, ошону обсуждение кылып келатыпчы, кайра экинчи сатирага өтүп кеткен күндөрүбүз болот. Кет, ошону тамактанып иче беребиз деп, бар ошо сатираны даярдап коюп алып, ушундай учур болот. Сен айткан туура эле. Меники да көпчүлүгүндө ушундай кечинде мындай эме келип калат адамдарчы. Рахман агайды мен эсимде. Такай ушул таңкы саат 4-тө турат. Мында уккам. Саат 4-тө турат эле. Анан жазчы. Эртең менен мен саат 9-10-да турам да. 10-да турсам, кагаздар турган, ручка болгон турат, анан өзү диванга тоолуп уктап аткан болот эле. Эмне китептерди окуш керек мындай жакшы тамашалаш үчүн же мындай жакшы ойлонуш үчүн, өзүң жакшы алып барып, жакшы сүйлөш үчүн кандай китептерди окудуңуз эле жана эмне китептерди окугула деп кеңеш берет элеңиз негизи? Мен жаштарга, мисалы үчүн, ийинки учурда жаштарга мен минтип эле айтам да. Убактыңар аз болуп аткан болсо, китепти ачып караганга убактыңыз аз болуп аткан болсо, электронный немесинде чыккан китептер бар.
Naşitni kulağına koyup alıp kechke 50 Cent'e okşagan birdemelerdi ukpay. 50 Cent. 50 Cent uqaptı. Negizi jatarda naşitni koyup alıp 1 saat, 1,5 saat uğup bir ayda uğup бүтүп koysan bolot. Audio podcast, audio kniga da koy. Sıngan kılıçta okup koygular. Uğup koysa хотя бы. Uğup koygular. Okuğanga nemesi yok bolsa uğup koy. Ооба, туура. Tegese şunday adamlar var da okup düşünügün ayıp berel bakan mallar var go. Ağlar düşünmeydi, ağlar jönlü okup kete beredi da. Anan jana kechke 50 Cent öse misal üчүн азыклар кимдер популярный? Мына мен билем. Сизден сурайынчы, кимдерди угасыздар? Конкретно кайсы ырчыларды угуп рахаттанат? Популярный рэперлерден, мындай эстрадный ырчылардан. Жок, мен Зарубеж, кыргызский. Мен ачыгын айтсам, менин машинамда Бекбарбиевден башка жокпу? Асанкалы Керимбаев, О, Токон Эшбаев, о. Жолдошбек Мамажанов, Советбек Урманбетов, Түгөлбай Казаков, Чубак Сатаев, Бекбарбиев. Жети. Байке, Асанкалы Керимбаевдин баласы бар, Жанат Керимбаев деп уктуңуз беле? Мен алып барып жүрчү, Мурун семейный отон алып барып жүрчү. Ал деген азыр билесиз аякта ким? Жок. Жанат Керимбаев деген бул Кыргызстандан чыккан эң күлкүлүү кыйын КВНчтен бири. Азыр ал байке Россияда эң хитовый сериалдарды жазат. Сценарист, комедиялар жазат. Жана ошондой эле өзү да тартылат. Кухня деген сериалда Айбектин ролун аткарып калат. Өзү сценарист болот. Анан өтө таланттуу эге да. Жакында эле экөөбүз отуруп бир кинонун үстүндө иштегенбиз. Кыргызстандан эрте эле кетип калган. Бирок КВН ойногон. Кыргызстандан чыккан. Мен көргөн эмесмин. Ушул семейный отон алып барып жүргөндө Асан акенин баласы деп айтышчу. Айтышчу? Мен Асан акен өзүн көргөн эмесмин. Мен залкар адамдардан кимдер менен чогуу жүрүп калдым, ээрчип. Ким менен? Жолдошбек Мамажановду ээрчип жүрүп калдым. Мындай гастроль деп жүргөн жок, мындай. Жан Баласындай көрүп, бир жолу Токтогулга чейин экөөбүз келип кеткен бир кызык окуяларыбыз бар. Анан Токон акеми Эшбаевди. Жамгыр төктү. Ушулар менен жок, Жамгыр төктү бул Түгөлбай Казаковдуку. Так. Токон Эшбаевдики. Ак тилек жана ошол жылың акындары жакшы дегендер бар го. Ошолордон жанагы жаз күттүм, жаз келбедиң күзгө калып дегендер бар го. Ошолордун автору Токон. Мындай суроо берейинчи, Асанкалы Керимбаев. Анан дагы бирдеме толуктап коеюн. Ырчылардан ошону менен чектелип калбастан. Мен азыр айтсам эч ким ишенбейт да. Мен оперный ырчыларды угам. О, вообще Кийип өсүп келаткан жигиттерден азыр Италияда жүрөт. Жеңиш Исманов деген бириз бар, былтыр койду, качан койду? Филармонияда концерти болуп тур, мен жалаатта болчумун, эч келе алган жокмун. Телевизорду кое калсам болуп аткан экен. Бирөөгө бир жака барышың керек эле, Арчебишке бирөөнүкүнө. Токтоп калдыңыз. 1 саат бирөөгө жолуга турган жумушум бар эле деп калп айтып, ошонун концертин көрүп алып анан кийин чыктым. Телевизордон көрдүңүз. Телевизордон. Мессага байке, знаете, оперный эмелер менен ошончун болот Миңжилкыев дегендерди эмелеп кетти. Байке, Керим Агайзы Тураповду, Тилекти Найманбаевди. Тилек Найманбаев. Анан Кубаныч Ашыралиев деген дагы бир жакшы оперный ырчы агайыбыз бар эле. Ал кишинин чыгармаларын ушундай кылып укчум. Байке, Асанкалы Керимбаевдин эң сизге жаккан ыры, эң биринчи орунда турган ыры? Ак булуттар. Меники дагы ошол. Байке, силерге мындай могу жөнүндө тамашалап койчу, заказ бергендер барбы? Жашоодо болду эле. Канча предлагать этти эң көп сумма? Монча берем, братишка, могу жөнүндө тамашалап койчу деп. 20 миң, 30 миң чейин. Ох, ё. Кылдыңыз беле? Жок. Неге? Кылбайм. Неге кылбайсыз? Түшүнүп атам, мен неге кылбайт? Бирок да угуп койсунчу зрительдер мындай. Мен эч качан бирөөнүн заказы менен сайтер ойногон эмесмин ажыпа. Анан мен аларга да айткам. Жок, силер ойлогондой адам эмеспиз биз. Не только мен. Биз андай адамдар эмеспиз узулар. Биз эч качан бирөөнүн заказы менен бирөөнү ойнобойбуз. Заказ берип аткан өзүң ойноп коюшуңуз мүмкүн эртең.
деген учурлар болгон. 25 миң, 30 миң долларга чейин эме кылгандар болгон, сунуштагандар. Байкем ого суроо мындай. Неге биздин кудулдар аялча кийингендерге кандай карайт? Мына жакшы суроо. Мына Мисалы аялча кийим кино тарткандарды сын эми өзүнө келет да. Жакшы, улам немеси менен келет да. Этабы мененчи. Суроолорун үч бурчтуу дегендей болот да. Каным кайнап жатканда дегендей болот да. Муну биздин алымдарыбыз, башкалар, ошол аксакалдарыбыз, кээ бир адамдар ушинтип айтып жүрдү да. Аял кишинин кийимин кийип ушул туура эмес, мындай. Туура. Шариятта туура эмес экен. Ооба, туура эмес, билебиз. Бирок ошол образды бериш керек да. Так, аны мына азыр Борончой көкөбүз Рахман агайдын бир сатирасы бар. Обончулар дегенчи, обон деген. Жана митинг аялдар бар го. Дакат аялдар бар. Каерде ким канча акча берип койсо ошонун аркасында эрип жүрө бергендер бар да. Ооба. Түшкө чейин сенин акчаңды алып, түштөн менин акчамды алып, ушинтип жүрө берген пикет аялдар бар. Дежурный, который мамлекетте мындай немени каалабаган, мындай тынч жашаса, элдер тынч жашаса, деп калат го. Скучно болуп кеткен аялдар. Аларга тынччылык наоборот да, тынч болуп калды. Тынч болуп калды, міне эле болду, дагы бирден башташ керек дегендей да. Ошолорду чагылдырып, сатира кылып, сахнага алып чыгабыз да. Жакшы алып чыгабыз деп атабыз. Эми ушуну карап кой. Ошону ойногонго бизде жок да кудул аял. Кудулдус жок да. Туугандар, эгерде сиздер мыкты кофенин даамын татып, даамдуу тамактаныңар келсе, анда сиздерге Чудор кофейнясын сунуштайм. Анткени бул жерде атайын Бразилиядан келген кофенин жыты сизди ошол жактарга алып барат.